Саламатсыздар урматтуу окуучулар. Кийинки сабагыбызды 6-сабагыбыз азыр. Өткөн сабакта ылдамданууну түшүндүргөнбүз. Бул сабакта болсо ылдамдануунун тетири, ылдамдыктын көбөйүүсү болсо, азыр ылдамдык азайганда кандай болот? Бир машина 20 метр секунда менен келе жатып, 5 секундадан кийин ылдамдыгы 5 метр секундага жайлады, түштү. Вакыт канча? 5 секунда. Демек, формула боюнча v минус g бөлүнгөн Т. Баштапкы ылдамдыгы 20, кийинки ылдамдыгы 5, 5 минус 20 бөлүнгөн 5. 15 5 минус 20 минус 15 болот. Бөлүнгөн 5. Минус 3 метр секунда квадрат. Бул эмнени айтат бизге? Минус деген метр секунда квадрат негизи андай эле. Метр секунда бөлүнгөн секунда. Секундасына 3 метр секундага ылдамдык азайды дегенди түшүндүрөт. Минус деген азайды. Карагыла, 25, 20 анан 5. Канчага өзгөрдү? 15ке өзгөрдү. Бирок биз 15ке өзгөрдү деп жазбай эле минус деп жазабыз. Минус эмнени түшүндүрөт? Азайды дегенди түшүндүрөт. Болду. Эми азыр графиктерди силерге түшүндүрөбүз. Мына бул графикти карагыла. График эмне деп айттык? Бул өзүнчө бир тил деп койсок болот. Биринчи саат мына 1-2 башка нерсенин кыймылын бизге көрсөтүп турат. Бул жерде көрсөтүп тур, где-то 18 окшойт. 3 саатта 18 километр басып турду. Бул X бизге вакытты көрсөтөт. Y бизге бул Y огу, бул X огу. X огу бизге вакытты көрсөтөт. Вакыт саат, часах дейт. Саат бул жерде километр. Бул экинчисин карайлык, экинчисинде чөткү көрүнүп турат, так көрүнүп турат. Вакыт 1 саат кезде, 1 сааттан кийин 20 километрге келиптир. Бул вакыт өйдөгө чыгабыз. Бул сызыктан бурулабыз дагы 90 градуска. Y огуна келебиз. Демек, биринчи саатта 20 километрде экен. Вакыт 0 кезде бул дагы 0 экен. Эми экинчи саатта кай жерде экен? Өйдө көтөрүлөбүз. 40 километрде экен. Үчүнчү саатта 60 километрде. Демек, мына бул биринчи нерсенин ылдамдыгын табабыз десек эмне болот? Эң эле жөнөкөй, саатына 20 километрден басып тур. 60 километрди толук канча убакытта басып өттү? 3 саатта басып өттү. Демек, ылдамдык саатына 20 километр. Эң жөнөкөй. Кийинкисине. Бул жерден карайбыз. Вакыт 0 кезде 1 метрде турат, 1 метрде турат. Бул эмне деген? 0. Оң жакта 1 метр алыстыкта турат. Кийин арадан 1 секунд өттү, бул жерге келди. Дагы 1 секунд өттү, нары кетип калды. Минус 1ге кетип калды. Бул жерден токтоду. Мына ушул жерден токтоду, эмне кылды? Токтоп туруп, кайра аркага келди. Мына вакыт өттү, бирок кайра кайсыга келди? 0го келди. Демек, бул жерге келди. 3 секундда 1, 2, 3 секунд өттү. Дагы кийинкисин эмне кылды? Нары кетти дагы. Оңду көздөй кетти. Оң жакта 1 метр алыстыкта болуп калды могу чекитте. Кийин 5 секундада эмне болду? 1 метр алыстыктан кайра 0го келди.
туруктуу ылдамдык менен жүрдү. Секундасына 1 метрден басып өтүп атты. Бирок нары бери эле болуп калды да. Кийинки суроо, график бул жерден карагыла. Мына вакыт 0 кезде 1 метр алыстыкта экен мына. Бул жер 0. 0 деп каалаган жерде 0 деп алып койсок болот. Мисалы 0 деген эмне негизи? Бир үйдүн ичинде, үйдүн ортосунда стол турат. Ошол столдун оң жагында 2 метр, сол жагында 3 метр десек, ошондо столдон 2 метр оң жака, сол жака 3 метр болгон үчүн столду 0 деп коебуз, 0 турат деп коебуз. Эми карайлык бул жерден 1 секундада мына бул 1 метр алыстыктан кайсыга барды? 2 метрдеке барды. Бул жерде. Андан кийин 1 секунд өттү, бирок экинчи эле метрде турат. Мына өйдө көтөрүлсөңөр, момент түз өйдө көтөрүлсөңөр, вакыт өтүп жатат, бирок позициясы алмашкан жок, ошол эле жерде турат мына. Кийин 2 менен 3 кыймылдады, аркага келиптир. Демек, бул жерге келиптир мына. Анан бул жерде дагы 1 секундда турду. Вакыт өтүп атат, мына вакыт. X бизге вакытты көрсөтөт. Мына X огу вакытты көрсөтөт. 1 секунд өттү, 1 эле метр алыстыкта турат. Мына ушул жерде токтоп турат. Вакыт өтүп атат бирок. Бул ок бизге вакытты көрсөтөт. Кийин кайра 4 менен 5 секундда кайра эмнеге кетти? Аркага кетти мына. Кайра 2 метрге келип калды. Дагы 1 секунд вакыт өтүп атат, бирок экинчи эле метрде турат мына. Бул ок бизге абалын көрсөтөт. Кайра эле кайталанды. Бул жерден кечиресиңер, мына бул жерде туратты, келбеди бияка. Эми бул жерден кайра келди бияка. Кайра 1 метр алыстыкка келди. Кайра бул жерде 1 секундда турат. Ошентип 8 секунд өттү, бирок нары бери барып келип эле жүрөт. Кийинки график өтөлүк. Бул график болсо вакыттан ылдамдыктын көз карандылыгы. Бул жерде минус турат. Ылдамдык кандайча минус болушу мүмкүн деп башыңар айланышы мүмкүн, бирок бул өтө жөнөкөй. Минус деген мына жөнөкөй түшүндүрөлүк азыр. 0 турабыз. Плюс 1, минус 1. Оң жакты көздөй 1 секундада, бул жерге келдик. 1 секундада. Ылдамдык кандай болот? 1 метр секунд болот. Мына ушул жерден 2 секундада минус 1ге бардык. Демек, басып өткөн жолубуз кандай болот? Минус 2 болот. Солду көздөй 2 метрга жылдык. Бул минус менен түшүндүрөт, бизге багытты көрсөтөт. Солду көздөй деген. Минус деген солго, аркага дегенди түшүндүрөт. 2 бөлүнгөн, бөлөбүз вакытка. 2 секундада келдик. Минус 1 метр секунда. Минус деген эмнени түшүндүрөт экен? Ылдамдыкта дагы минус терс багытта дегенди түшүндүрөт. Оңго жана солго. Ылдамданууда минус азайгандыгын көрсөтөт. Эгерде ылдамдануу минус болсо, демек ылдамдануу эмес ал. Ылдамдыктын азайганы жайлоо. Ылдамдыктагы минус терс багытта дегенди түшүндүрөт. Бул жерден карайлык эми. Мына могу графиктен карап, канча жол басып өткөнүн жана которулушун табалык азыр. Bunun баарын өчүрүп салалык азыр. Bir sekunda 2 метр секундда ылдамдык менен жүрүптүр. Демек, бул жерде S1 деп коелук. S2 дейлик. S3 жана S4. Бул аралыкта туруктуу ылдамдык менен S1 2 метр. Себеп дегенде 1 секунда 2 метр секунд ылдамдык менен жүрдү. 1 эле секундда жүрдү. Демек 2 метр басып өттү. S2 минус 1 көбөйтүү 2 болот. Минус 2. S3
2 көбөйтүү 1 кайра эле 2 метр. Кийин S4 минус 1. Минус 1 менен 1 секундда жүрдү. Эми буну жөнөкөйлөштүрүп көрсөтсөк азыр кандай болот экен? 0 турат биринчи. 0 турса деп коелук. Баштапкы абалды 0 деп алдык. Ошол баштапкы абалдан оң жакты көздө 2 метр кычылды мына. Оң жакты көздө 2 метр кычылды. Бул жерден токтоду дагы мына. Ылдамдык оң жакты көздөй болду. Плюс 2 метр секундда менен оң жакты көздө. Бул жерден токтоду. Токтоп эмне кылды? Минус 1 менен, минус 1 деген эмне? Сол жакты көздөй 1 метр секундда менен 2 секундда жүрүп тур мына. 1ден 3кө чейин 2 секундда жүрдү. 2 секундда 1 менен сол жакты көздөй жүрсө, кайра эле баштапкы абалына келди мына. Кийин S3 үчүнчү бөлүктү карайлык. 2 оң жакты көздөй мына өйдө жакта бул плюста, плюс негизи жазылбайт. 2 метр секундда менен 1 секундда жүрүп тур. Кайра бул жерге келди. Үчүнчү. Төртүнчүсүндө минус деген эмне? Багытты көрсөтөт. 1 метр секундда менен сол жакты көздөй 1 секундда жүрүп тур. Кайра эмне? 1 метр аркага басты. Ошондо бул баштапкы абалдан которулуш канча болду? Которулганы, жер алмаштырганы 1 метрге эле жер алмаштырды. Мынча айтканда жер табанын баарын айланып келиши мүмкүн, бирок эң аягындагы, эң акыркы абал кай жерде? Баштапкы абалдан кай жерде? 1 метр. Которулуш, бла 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 барабар 1 эле метр болду. Которулушу 1 метр болду. А басып өткөн жол кандай болду? Жол 2 метр басты, дагы 2 метр басты, дагы 2 метр басты, мына 1 метр басты. Ошондо 2, 2, 6, 7. Жол 7 метр болду. Которулуш 1 метр, 1 метрга жер алмаштырды, бирок 7 метр басып өттү. Бул график, буга чейинки графикте биз ылдамдык туруктуу болгондугун карагабыз. Бул жерде ылдамдык туруктуу эмес. Мына, ылдамдык 0дон 2ге чейин канча секундада көбөйүп атат? 4 секундада көбөйүп атат. Демек, бул жерде ылдамдануу болду. Могул бөлүктө ылдамдануу болду. Ылдамдануусун табалык. Ылдамдануусу 0дон 2ге көтөрүлдү. 2 минус 0, буну жазбай деле койсок болот. 2ге көтөрүлдү 0дон 2ге. Бөлөбүз 4кө. 4 секундада ушул туруктуу көтөрүлүп. 2 бөлү 4 0,5. 0,5 ылдам 1 дегенде болот метр секунда квадрат. Айтылып коелук, метр секунда бөлүнгөн секунда. Секундасына ылдамдык 0,5 метр секундага көбөйдү. Көбөйүп жатып 4 секундада 2 метр болду. 2 метр секунд болду. Кийин бул жерден 4төн 8ге чейин туруктуу ылдамдык менен жүрдү. Эми мына ушул жерден бизге кандай график берилди? Убакыттан ылдамдыктын көз каранды болгон графиги берилди. Ушул жерден биз жол басып өткөн жолду кантип тапсак болот? Канча жол басып өттү? 4 менен 8 секундадагы басып өткөн жол өтө жеңил. Себеп дегенде бул жерде S2 дейин, S1ди бөлүп коелук. S2 2 метр секунда менен канча жүрдү? 4төн 8ге чейин. 4 секундда жүрдү. 8 метр жүрдү. Бул жерден ылдамдык көбөйүп жатканда канча жол басып өтөт? Кандай жол басып өтөт? Буну кантип табабыз? Бул дагы өтө жеңил. Орточо ылдамдыгын алып коебуз. Орточо ылдамдык 0дөн баштапкысы 0 болду, акыркысы 2 болду. 2 бөлүнгөн 2. Ошондо 1 метр секунда менен жүргөндөй болуп калат да. Бул жерден 1 метр секунда менен жүрдү деп койсок болот. Орточо ылдамдыгы 1 метр секунда.
Қанша секундда жүрді? 1 метр секундда менен 4 секундда жүрді. Демек 4 метр басып тұр.